Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биз жашап аткан жашоо эртең жомок. Ал эми байыркы жомок бүгүнкү чындык. Бардык нерсенин башталышы жана аягы бар. Аягы сөзсүз кайра башталыш. Адамзат бүгүнкү күндө жашап келет. Кандайдыр бир чегине жеткен сыңары. Бардык жашоолорубуздагы кыйынчылыктар, табигаттын кыйынчылыктары, руханий дүйнөнүн кыйынчылыктары, саясаттагы, геополитикадагы саясаттагы ошол кыйынчылыктардын бардыгы адамзат кандайдыр бир туңгуйка келген сыңары. Мына бүгүн ошол мезгил саактарындагы улантабыз. Бүгүн адаттагыдай эле бизде конокто Осмонкулов Булбулбек мырзабыз. Саламатсыздар. Өгүнкү сабактарда көп нерселер суроолор келди. Медер, кургуй, кур, кемер, ушулар жөнүндө көп сөз болду. Аларга да кайрылабыз. Катары менен кээ бир сөздөрдөн улам ошол өткөн сабактарга да кайрылып туруу сөзсүз керек экенин баамдадым көрүүчүлөрдүн айтуусунан. Ошондуктан бүгүнкү катардагы темабызды баштасак, бул доор алмашуу. Ушул доор алмашууну баштасак, анан ошого улай өткөн сабактардагы кээ бир нерселерге кайрылып кетели. Меңиз рахмат. Доорлор алмашуусу деген азыр сөз эл арасында баймай айтылып калбадыбы? Оттуу доор болот, анан алтын доор, анан ар кандай доорлор келет экен, мындай өзгөрүүлөр болот экен деп. Ушундай маалыматтарды ар кандай аян түрүндө, түшүндө алган азыр адамдар дагы көбөйдү, аянчылар көбөйүп атат. Ушунун баары бул закон ченемдүү нерсе экен, акыры боло турган нерсе экен булар. Анткени адамзаты өнүгүп отуруп биз акыры ошол кайып дүйнөгө кетет экенбиз да акырында. Кудай Тааланын улуу программасында ошондой экен да, китептеги маалыматтар боюнча. Эми азыркы мына келе жаткан доорду оттуу доор деп аталат экен да. Азыр биз жашап атабыз. Азыр мына биз уже кадам койдук ушул доорго. Бул доордун башталышы дейт 3-чү миңжылдыктын келиши менен ана башталды дейт. 3-чү миңжылдыктын 2000 жылдан кийин да. Эгер дагы тактап айта турган болсок, 2012 жылдан баштап деп дагы берилет да. Анткени 2012 жылы ааламдык масштабта биздин галактикабызда чоң өзгөрүү болду. Ал өзгөрүү эмне болду? Ал өзгөрүү биздин галактикабыз, саманчы жолу галактикабыз, бизге эне галактика деп айтылат да. Биз ошол галактиканын ичинде жашоо кечирип аткандан кийин биздин ошо эне галактикабыз, саманчы жолу галактикасы коңшу галактика менен өзөктүк тогошуу. Ааламда асман тоголокторунун тогошуулары көп эле болуп турат да, мисалы үчүн. Ай менен күн тогошот, жылдыздар бири-бири менен тогошот, ошого жараша жанагы астрология илими бүт ошого негизделген да. Ушундай тогошуулар дайыма болуп турат экен. А бирок галактикалык масштабтагы тогошуулар миллиондогон жылда боло турган нерсе экен. Мындай өзөктүк эмес, жөнөкөй жанда өтүп кеткен тогошуулар да болуп турат экен. Алар батыраак болуп турат экен да, эреже деген неме, чаша дегендей да. А именно өзөктүк тогошуу эки галактиканы бул көп жылдарда аябай редки боло турган мындай көрүнүштөр экен да, кубулуштар. Эми биз сиз экөөбүз да мындай айтканда тирүү жашообузда ошол нерсени башыбыздан өткөрдүк да. Бул бизге эмне берди дейт? Силер дейт миллиондогон лотереядан бир утушка ээ болдуңар дейт. Анткени ошол өзөктүк тогошуу болгондо жана эки галактиканын галактикалар дейт биринен бирине немелерди өткөрдү дейт. Ушундай күчтүү энергияларды өткөрдү дейт да. Вот ошол күчтүү энергиялардын таасири менен дейт, ал ошол энергиялар бүт галактика ичинде жашаган цивилизациялардын өнүгүүсүнө, акыл эсинин өнүгүүсүнө, ылдамдануусуна аябай чоң түрткү берет дейт да. Мына ошол сүрөт мынандай неме менен берилген. Ушундай сүрөт менен. Мына бул биздин галактика, бул коңшу галактика. Мына жана өзөгү. Көрдүңүзбү? Галактика өзүнүн огунда айланып атыр, биздин галактика тиги да өзүнүн огунда айланып атыр.
А бирок ошондой эле алардын дагы өздөрүнүн чоң айлануулары бар дагы. Ал ааламдын ичиндеги айлануулары. Эми ошол экөө бири-бирине точно мындай осевой совпадение болуп, бул галактикадан, коңшу галактикадан биздин галактикага бири-бирине күчтүү энергияларды өткөрүү дейт дагы. Дал ошол энергиялардын күчү дагы доорлордун алмашуусуна таасир берди дейт. Эмне үчүн оттуу деп аталып калган себеби, ошол энергия деген бул от да. Ошол кошуна галактикадан биздин галактикага өткөн күчтүү энергия дейт. Адамдардын аң сезимде жашоочулардын бүт баарынын эле өсүшүнө түрткү берет дейт. Бул биринчи фактор, доорлордун алмашуусу. Андан башка экинчи нерсе бул биз азыр аалам кемеринин оозуна башпактыңар дейт. Ааламда жана сиз кемер деп айтпадыңызбы? Эми кемер деп айтып калгандан кийин түшүнүктүү болуш үчүн кемер деген эмне экенин да бир сыйра айта кетели. Кемерге кайрылуунун астында ар бир ал тургай планеталар бири-бирине жакындашуусунда, галактикалык эмес планеталардын тогошуусунда сөзсүз түрдө бири-бирине таасирин тийгизип, өзгөртүп, кандайдыр бир өзүнө тиешелүү касиеттерди жугуштуруп, ошол планетанын өсүшүнө көп түрткү берет экен. Маселен, Нибиру планетасы 3600 жылда өзүнүн орбитасын айланып келип, азыр ошол Нибиру планетасы жерге жакындагандагы биздин жер шарындагы болуп аткан өзгөрүүлөр ошого дагы тиешелүү деген илимий гипотеза сыяктуу айтылган нерселер бар да. Бул чоң тогошуудагы, ааламдардын тогошуусундагы бул кемерлер ошол бири-биринин өсүшүнө таасир берет. Мына ошондо кемер жөнүндө кайрадан баштасак. Кемер деп бул китептерде суу кемери, аба кемери, мезгил кемери, бел кемери деп толук айтылып келет. Ошолордун баардыгын бир иреттеп айтып келсек, анан көрүүчүлөргө түшүнүк болот деген түшүнүктүүрөөк болот. Себеби ушул медерди, анан кемерди кеңирээк түшүнгөндөн кийин көп нерсе биз айтып аткан нерселердин дээрлик көпчүлүгү түшүнүктүү болот экен. Кемер деген бардык эле нерселердин сырттан кызымга алынган жерлери кемерлер деп атат экен. Мисалы үчүн суу агып келатып, бир кууш жерине келет, же болбосо бир чуңкур жээгинде бир чуңкурлар болот да. Ошого суу кирип, анан кайра айланып, анан кайра чыкканда кызылып чыгат экен дагы. Ошол жерден суу кандайдыр бир негизде энергетический планда тазаланат экен. Суу тазаланып, өзүнө бир жаңы энергия алып, анан кайра агымын уланта берет экен. Ошондой кемерлерге кирип чыгып, канчалык көп кирип чыгып турса, суунун касиети дагы таза болуп турат экен да. Бул суунун кемеринин эмесинде. Мисалында аталарыбыз айтканда баягы суу эки жолу томолонгондон кийин адал болуп калат деп. Ташка урунуп келгенде ошол тоскоолдуктардын баардыгы кемер кысуулары да. Ошол таштан ташка урунганда таштагы жанагы айланпа бурулгандардын баардыгы демек өзүнүн кандайдыр бир кубатын же касиетин өзгөртүү. Ошол нерсе кемер кысуусунан чыкты деп айтат да. Бул суунун мисалын. Ал эми мисалы үчүн биз кемер дегенде курду айтабыз да. Мындай кеңири кур, муну кемер деп айтылат да. Кемерди биздин ата бабаларыбыз балдары үйлөнгөндө такчу экен. Атайын даяндап, анан кийин эмне үчүн? Мисалы үчүн жаш организм дейт. Ал табигый түрдө өсүп атат дейт. Ал немеси таза, энергетикасы таза, жаш кезинде ошондой болот экен да. Алам жаш өткөн сайын ар кандай окуяларга, ар кандай немелерге катышабыз, сүйлөйбүз, ойлойбуз дегенде анан кийин бизде дагы энергетика бузула баштайт экен да. Вот ошол белге тагынган кемер биздин каныбыз мына жүрөктөн чыгып кетти да. Барып, конечный точкасына барып кайра келет да. Ошону өтүп баратканда бир кысылат экен, кайра келатканда веналар менен жүрөктү көздөй дагы бир кысылып, вот ошол кандын кысылуу натыйжасында кан дагы тазарат экен. Кандын касиети тазарабы, составы тазарабы иши анын дагы бир чоң мааниси бар экен. Ошон үчүн биздин ата бабаларыбыз балдарына жанагындай кемерди таккан экен да. Үйлөнгөндөн кийин ушундай бир балакатка жеткен убакта. Аял адам болсо
жана белдемчи тагынат. Белдемчинин дагы немеси Калың кеңири болгондагы жазы. ал аял адам дагы ошол кемер касиетин тагынып, алар дагы ошол адамдын ден соолугуна, жүрүш турушуна, баардык нерсесине оң таасирин тийгизет экен. Кемер кысуулары. Ошондой кемерлер күндүн кемери деп коет экен мисалы үчүн. Бул негизи адамдын өзүнүн кан тамырында кемерлер бар. Ал уже табигый түрдөгү Табигый кемер. турда. Бул ошол маселен жүрөк бир соккондо эле ошол кан тамырлар колдун учуна жетпейт да. Жетпейт, туура. Демек ар бир жерде кемерлер бар, ар бир кан тамырларда. Демек ошол табигый нерсеге биздин ата бабалар Дагы сырттан искусственный кошуп атат да. Мунун баарын биздин ата бабаларыбыз Билген билген да. экен. Ошол жөнүндө айтайын дедим. Себеби Мисалы үчүн кан ар бир пульс жасаган сайын кемерге кирип, кемерге чыгып турат дейт. Ошонун натыйжасында күч алып алып, нары көздө агымын улантып берет. Болбосо сиз айткандай жүрөктүн күчү жетпейт. Мейли жүрөк атка чететип койду, тиги колдун учуна чейин. Кайра кандай күч менен кайра кан кайрылып жүрөккө келип атат. Бул бир мисалбы? Анан мына биздин кызыл өңгөчүбүз дагы ушундай болуп, кемерлер бар экен кызыл өңгөчтө дагы. Кээде тоого барганда жата калып суу ичесиң го, башың ылдый карап калат да. Чынында мындай отуруп ичкенде кыйнай албайсың. Ал суу агып кетти ылдый көздө. Жата калып суу ичкенде суу өйдө көздө кетиш керек да. Же болбосо мал суу ичкенде, аттар, уйлар суу ичкенде башы ылдый болуп калат. Бирок кызыл өңгөчтөн ошол суу өйдө көздө кетип, тиги ашказанга барып атпай. Бул ошол кемер касиеттер негизинде. Улам пульсирующий кыймылдын натыйжасында кемер кысуулары менен ишке ашып атат. Суу кемери боюнча кээ бир жерлерде биздин тоолордон аккан суулар ташкындап табигый түрдө тазаланып турат. Ал эми кээ бир жерлерде дарыяларда жайма жай агат да. Мына ошол жерлерде ошо суунун энергетикасы бузулат дейт да. Бирок ошону билген архитекторлор бар экен. Туркияда болгон бир дарыяны атайын кемер курушуптур. Атайын мындай бурулуш жасалма кемерлерди жасап. Атайын себеби дегенде булар дагы ошол суунун өзгөрүүсүн баарыбыз билебиз да. Суу бир жерде көбүрөөк туруп калса сөзсүз бузулат. Сасып кетерин. Баарыбыз билебиз. Трубада деле туруп калса сасып кетерин. Дайыма кыймылда болуш керек экен. Кыймылда болуш үчүн сөзсүз түрдө кемерлерге урунуп туруш керек экен. Кемер дегенде бир кыйынчылык деп дагы түшүнсө болот экен да. Бир тоскоолдук. Жашоонун кемерлери болот экен. Жашоонун кемерлери. Жашоонун кемери деген бул биз мисалы үчүн жашап атабыз. Ишибиз жакшы, ден соолугубуз жакшы, жакшынакай. Анан бир күнү бир кыйынчылыктарга туш болобуз да. Же ден соолугубуз начарлап калат, же бир турмушта бир ар кандай кыйынчылыктар пайда болот, кейисиң, кырсыктайсың. Ошол жашоо турмуштун кемерлери деп коет экен. Ошол турмуштагы болгон кемерлердин натыйжасында дагы биз өзүбүзгө кандайчы бир духовный тазаланып алат экенбиз, адамдарчы. Анан мен ойлоп отуруп анан мындай байкасаңыз, атактуу адамдар бар, генийлер, өтө мындай улуу адамдарды байкасаңыз, турмуштарычы, жашоолору ушунчалык кыйын болуп жаш кезинде, Кудай Таала ошондой көрсө аларды ошондой кемерге салып, кызып, чыйралтып, анан кийин тазалап туруп анан кийин жанагындай күчтүү адам кылып чыгарат окшойт деп ойлойм да. Ошон үчүн кыргыздар айтканда, кууртоонун ичинде куурасын жигит өлбөсүн деп. Канчалык кыйналуу менен көп нерселер ичинден адамдын аң сезиминде ой жүгүртүүсү аркылуу биздин нейрондордун иштеси, акыл эсин тет түпкүрдө катылган нерселерде биз кыйналганда суроо салабыз да. Мына ошол суроолорго жооп беретинде ошол медерлердин майдаланышы болобу же туңгуюкта жаткан, тияктагы жаткан кичинекей медерим өзгөрүүлөр аркылуу жаңылыктарды ачуу. Бул ошол кемери, жашоодогу кемери. Эми мисалы үчүн жылдын кемери деп коет экен. 4 мезгил бар да жылда. Ошол жылдын кемерине биз ушу күзүндө кирет экенбиз да. Анан кийин кышында ошо кемер кызуусунда болот экенбиз да. Эми жайга караганда кышында турмуш кыйыныраак, адамдын психологиясында, ушу аң сезиминде ушундай бир түйшөлүүлөр пайда болуп, бул жылдын кемери экен. Ошентип отуруп анан жазында дейт, кемердин оозунан кайра чыгасыңар дейт. Ошондо жазындагы настроениеңиз менен
күсүндөгү настроение негизи эки башка болот да, мисалы үчүн. Мен мындай түшүндүм. Бул ошол жылдын кемери деп айтылат да. Жыл мезгил кемери. Мезгил кемерлери. Аны мен мындай түшүнүп калыптырмын анда. Ошол күндүн немен жакшы кыш жылде, жай жылде. Бирок ошол кемерлердин иштеши өзгөчө жазында, анан күзүндө козголот деп. Туура, туура. Эки мезгилде. Себеби ошол жайындагы болгон ысык кышка өтүү мезгилинде, кыйналасың. Суукка өтүү мезгилинде кыйналуу болот экен буларда дагы. Ошондой эле кыштын суугу жылууга өтүш үчүн акырын барып жаз айынын ортосунда ошол кемерге кирет экен. Анан ошол бул китепте ошондой түшүндүм. Жаз мезгили менен күз мезгили. Кемердин эки моюну да. Эки мезгили, кемердин эки мезгили экен. Бул кемерлер жөнүндө аалам кемерлери дегендер. Ошону айтам. Эми ошондой эле ааламда дагы кемерлер болот экен. Эми ааламдын кемерлерин мындайча кылып элестетсек болот экен да. Чоң труба, трубанын бир жери кууш, кайра бир жери кенейип кетет. Кайра бир жери кууш, бир жери кенейип кетет да. Вот ошол аалам кемерлеринин немеси формасы ошондой болот экен. Атланттардагы жана өздөрүнө жасалма кемерлерди курду деп айтылып атпайбы? Ошондо да алардын формасы ошондой узун труба түрүндө болгон дейт да. Ал кемерлер кандай? Мисалы үчүн кемердин жазы жерине келгенде, ал жерде ири толкундуу энергиялардын күчү болот экен да. Мисалы үчүн мына эмне жерде турбайбы? Мына көрдүңүзбү? Азыркы заман дейт да. Энергетикалык ири толкундар. Көрдүңүзбү? Толкундардын немеси күчү слабыйраак. Жыштыгы дагы оттуу доор. Оттуу доор энергетикалык майда толкундар. Эми биз ушул майда толкундардын таасирине кирип баштадык 2012-жылдан баштап. Ошентип жүрүп отуруп 4900 жылда улуу кемердин моюнунан биз чыкканда суурулуп, ошондо бизге дал мынага окшогон оттор таасир берет экен да. Алтын доордо энергетикалык жыш толкундар дейт. Көрдүңүзбү? Күчтүү толкунлардын таасиринин астында адамзаттын бүт немесинде болгон, ичинде болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баары ойгонуп, медерелердин баары, эң майда медерелер кыймылдап ишке келип, анан кийин космо-интеллектуал акыбалга которуласың. Космо-интеллектуал деген бул адам бир дүйнөдөн экинчи дүйнөгө өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү да. Мындайча айтканда денеңизди жок кылып жиберип, кайыпты алып кетүү да. Кайыпка чыгып кетүү. Бул ошол космо-интеллектуал жарандардын жасай турган иштери дейт да. Эми ошо алтын доорго чейин биз ошо кемердин ичине мына уже кирип баштадык, ааламдын кемерине. Эми мындан аркысы улам кыскандан кызып отуруп, бизди дагы көп кызат экен да, чыкканча. Кемерлерди аягына чыгарып коёду. Аба кемери деген бар экен. Мына ушул аба кемери жөнүндө бул аба кемери кадимкидей эле ошол мына бул жерде биз боз үйдө отурабыз. Бул жерде аба өзүнчө бир жайбаракат тургандай. Анан биз түндүктү ачабыз. Же болбосо ичинде түрүп коебуз. Мына ошолордун баардыгы абанын айлануусун кемери деп айтылат экен да. Аба кемери бар экен. Аны адамдар өздөрү да жасап алат экен аба кемерин. Билип билбей, сезип сезбей. Ошону менен күнтүн кемери. Сутканын кемери деп айтылат экен. Сутканын кемери. Баягы бизде беймал убакта уктаба, беймал убакта иш кылба, беймал убакта деген бир мезгилдер бар да. Ошол жанагы кыш мезгили, жай мезгилинде эле өткөндөй күн менен түндүн тогошуусунда, күн кечкиндин беймал убагында ошол убактарда кемерлер пайда болот. Күндүн өзүнүн кемери. Жана ошондой эле таңкы маалда. Ошол таңкы маалда адамдар ошол кемерге түшүү убагында кандайдыр бир улуу аяндарды алуу, же болбосо кандайдыр бир түш көрүү мезгилдери ошол таңкы кемерге байланыштуу деп жазылат. Кемерлерди аягына чыгып койгону дагы көп кемерлер бар экен. Ушул нерсе ааламдык кемер боюнча, дүйнөлөрдүн тогошуусу боюнча эми кеп кыла берсек болот экен. Вот ошол кемердин таасири, ааламдын улуу кемердин таасири доорлордун алмашуусуна эң биринчи таасир берген нерсе ошол. Экинчи нерсе кемер.
Биринчиси жанагы галактикалык тогушу болду дебедикпи? Доорулордун алмашуусуна бир түрткү берди. Кемерге кирип жатканыбыз бул экинчи жолку фактор болуп атпайбы? Дагы башка сырткы таасирлер бар дейт. Алардан башка доорулордун алмашуусун мындай айгинелей турганчы. Азыр дейт, Сириус планетасынан дейт, Жер планетасына күчтүү энергиялар дагы өтө баштады дейт. Ошол энергияларды бияка жиберип жаткан мурдагы Сириуска трансформация болуп кетишкен атланттар аркылуу болуп атат дейт. Алар эмне үчүн бизге аларды жиберип атат? Ошонун баары эле адамзаттын өнүгүүсү үчүн, аң сезимин алдыга жылдырыш үчүн, эволюциялык прогрессти ырламдатыш үчүн ушул нерселердин баары бул Кудай Тааланын улуу программасынын негизинде болуп жаткан нерселер. Ошолордун баары келип доорулордун алмашуусун айгинелеп жатат да. Доорулордун алмашуусу деген ушул экен да. Анан биз доор алмашат десе бир нерсе өзгөрүп кетет, бир материалдык нерсе өзгөрүп кетет, андай эмес экен да. Бу Раджа йогада мындай бир жакшы маалыматтар бар да. Алтын доор. Алтын доордогу адамзат, ошол алтын доорунда жашаган адамдардын бардыгы касиеттүү, баягы кереметтүү, адамдык пендечиликтен алысыраак болгон, ошондо 100% касиеттеринин баары иштейт экен. Бул алтын доор деп аталат. Андан кийинкиси күмүш доор деп аталат экен. Анда баягы адамдын ыйык сапаттарынын 80% гана иштейт экен. 80% иштеп. Алтын доор менен күмүш доор биздин түшүнүгүбүз боюнча бул бейиш экен. Андан кийин коло доору, коло доорунан кийин анан темир доорунда. Ал эми темир доорунда адамзаттардын бардыгы баягы эң биринчи бейишке келген касиеттеринин баарын жоготуп, пендечиликке, материалдык дүйнөгө берип, адамдын руханий дүйнөсү төмөн түшүп, бири-бирине каршы болуп, бири-бирин душман көрүп, кыйроо, табият, адамзат бардыгы талкалануу бул таш доору деп эсептелет экен да ошолордо. Бирок ошол таш доорунда аябай кыйналганда, адамзат, жер, табият баары кыйналганда, алардын ою боюнча Кудай түшүп келет экен да. Кудай түшүп келип, ошол кайра башка нерселерди, жаңы нерселерди берип, улуу нерселерге багыт берүү. Мен азыр сиз атланттар азыр жерге маалымат берип атат десе, азыр биз жашап аткан жашообуз ошо таш доорундагыдай. Алардын бөлүнүшүндө. Азыркы биздин адамзат, азыркы жашообуздагы адамзаттардын бардыгы ошол жазылган нерсеге төп келгендей. Бардык нерсенин баарын, адамдык сапаттардын бардыгын жоготуу, алтын доордогу ыйык таза нерселердин баарын жоготуп келип, азыр ушул доорго түшүп келгендейбиз. Ушул доорго түшүп келгенде, жана сиз айткан атланттар, кандай дедиңиз, атланттар бизге ошол жолду басып, биз баскан жаңылыктардан жаңылыктарды башыңардан өткөрбөй, башка доор барды, башка алтын доор бар деген нерсени айтып келгенсиңер. Мына ушул китептерде дагы ошол нерселер көп айтылат. Эми алтын доор качан келет дейт? Алтын доор биз мына ошо оттуу доордон дейт, аман эсен ийгиликтүү өтсөңөр дейт. Анан кийин улуу кемердин моюнунан чыкканда, ошол убакытка чейин 4900 жыл керек экен да адамзат үчүн. 4900 жылдан ошол кемердин моюнунан чыкканда дейт, адамдар немеси өзгөчө мүмкүнчүлүктөрү аябай өсүп, жанагындай периште сымал. Анан катуу денени таштайсыңар дейт. Катуу денени таштап, анан кийин өйдөңкү таза сферага которуласыңар дейт, адамзат дейт. Бирок бүт баары 100% өтүп кетет деген кепилдик жок дейт. Бүт адамдардын баары алтын доорго аман эсен жетип калат деп. Анткени силер өзүңөрдүн напси азгырыңар менен, жүрүш турушуңар менен, туура эмес оюңар менен тазалануудан, аруулануудан артта калгандар иргери отуруп дейт, жана улуу кемердин моюндагы күчтүү оттордун илебине туруштук бере албай күйүп кетишиңер мүмкүн дейт да, мындайча айтканда. Мына жерде мындай бир неме бар, теряйте качество дейт да, теряйте количество. Качество дегенде, канчалык аруу адамдар көп болсо, саныңар, алтын доорго өтө турган саныңар ошончолук көп болот.
количествоңар көп барасыңар дейт да. Ошон үчүн тазаланганга аракет кылгыла, Кудайга ишенип деп ушундай көп нерселерди тарбиялык мааниде айтышат да. Ошо кемерлер жөнүндө кеп кылып атканда суу, кан, бел баарын айтып келип, биз азыр жер шары дегеле ааламдык кемерге кирип баратабыз, туурабы? Ааламдык кысылууга. Ошол ааламдык кысылууда бардык нерсе өзгөрөөрүн. Ал тургай физиологиялык жактан денелердин өзгөрүү маселеси турат бул жерде. Мына Сириустан келген маалыматтар боюнча дагы улап кетсеңиз, Сириустан келген Сириус деген бул өзүнчө мына бир китеп болуп, жалаң Сириус жөнүндө жазды, 7-чи китеп. Бул Сириустун эмне үчүн Сириусту жазып бизге мындай маалыматтар берип атат? Анткени Сириустун жерге болгон таасири башка жылдыздарга караганда күчтүүрөөк экен. Себеби дейт, Сириуста дагы темир касиети үстөмдүүлүк кылат дейт. И жерде дагы, жер планетасында дагы темир касиети үстөмдүүлүк кылат да. Ошон үчүн биздин каныбыз темир менен суудан турат деп айтылып атпайбы? Темир касиети ошол темир касиетинин негизинде жанагындай байланыштар ачылат дейт. А темир деген эмне? Темир элементи бул баардык элементтердин ичинен жалгыз элемент, жана магниттик касиетти алып жүргөн элемент немеде? А мен ойлойм да ушу неменин баары магниттер аркылуу, магниттик талаалар аркылуу болот болуш керек. Байланыштарчы. Анын баарында ташыган дагы эле ошол медерлер деп айтылат да, майда медерлер. Улам канчалык медер майдаланган сайын анын ыргамдыгы дагы. Булбул мырза, азыр биз кемерде айттык медер тууралуу. Медер бул эмне? Биздин мурдагы бизде айтылып келген кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деп биз көкүрөгүбүздөгү тетиякта бир Кудайдын бүркүмүн айтаар элек. Ошол бардык жерге баягы көзүң көрбөсө да көкүрөгүң менен тааны дегендей, ошол барып келип турган кичинекей бир 0,000018 грамм бир нерсе бар дейт окумуштуулар. Ошол медер деп. Медер деген мындай деп айтылат да, молекула бар, молекула, тоголок. Анан атом бар. Атомдон кийин атом ядродон, нейтрондон, протон, анан позитрон, анан ушундай майдаланып кетип атпайбы? Ушунун баары бул мезгил сабактарында бир гана сөз менен түшүндүрүлөт да. Медер деген сөз менен. Медер деген бул элементтик бөлүкчө. Атом бул медер. Протон адам медер, электрон буда медер. Улам медер майдаланган сайын дейт, ошол элементтик бөлүкчө канчалык майда болсо, анын энергетикалык күчү ошончолук 100 эселеп, 1000 эселеп көбөйө берет дейт. Мисалы үчүн азыр деле биз билебиз да. Мына бомба жарылганда, жана тротилдерде молекулалар ажырап атпайбы? Кандай күч менен взрывды пайда кылат, жарылууна. А молекулалар жарылганда, анан атомдорду, жана атом бомбасы жарылганда экөөнүн айырмасы кандай болуп атат? 100 эсе, 1000 эсе болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Ортодо бир эле тепкич болсо дагы майдалыгы жагынан, кубаты жагынан канча эселеп өсүп атат да. Мисалы үчүн атомдуу бомбага караганда андай нейтрондуу бомба андан күчтүү болуп атат, көрдүңүзбү? Ошол биздин денебиз дагы дейт, көрүнгөн нерсе, көрүнбөгөн нерсе, катуу, жумшак, бүт баардык нерсе медерлерден турат дейт. Айырмасы дейт, бирөөндө ошол медерлер майда касиеттери иштеп турса, кыймылдап, бирөөсүндө ирилери, мисалы үчүн иштеп турат дейт да, эмне берди? Сөттө жок экен. А медерлер мисалы үчүн биринин ичинде бири болот экен. Жана матрешка сыяктуу да. Бирок матрешкада бирден болуп атпайбы? А буда 3төн, 4төн, 5тен ар кандай немеде количестводо болуп калышы мүмкүн экен. Качан дейт, биз ошол медерлерибиздин бирөөсүн кыймылдатып баштаганыбызда жан дүйнөбүздө. Анан кийин ал уже толук кыймылга келгенден кийин улам майдасы ачыла берет дейт да. Улам майдасы ачылган сайын адамдын аруулугу, бүт немени ааламды таануу мүмкүнчүлүгү,
жанагындай имно жөндөмдүүлүктөр, олиялык касиеттер ошол медерлердин майдаланышынын негизинде анан кийин ачылат дейт. Мисалы үчүн сиз экөөбүздүн азыр биринчи, экинчи медерибиз кыймылдап турса денебизде, олия адамдардыкы 4-чү, 5-чи медерлери кыймылдап турат экен. Ал эмне дегенди билдирет? Ошол биз кайсы денебизде кайсы медерди кыймылдатсак, ошол кыймылдаган медерлер бүт ааламдагы өзүнө окшош медерлер менен байланышка чыгат экен дагы маалымат ала баштайт экен. Жана олиялардын көз ачыктыгы ошондон экен да, ошол медерлерин кыймылдатканда анан информация алып, анан ошол боло турган нерсени билип коет, же өткөн нерсени билип коет. Вот жана көз ачыктыктын ошол медерлердин кыймылынын немеси менен түшүндүрөт да бул китептердечи. Ошондо канчалык медерлердин майда болгон сайын жана жогоруда айткан кайып дүйнөгө дене менен өтүп кетүү, мындайча айтканда денени жок кылуу. Кайыпталуу дейт. Бул ошол медерлерин деле майдалап жиберип, бул дүйнөдө көрүнбөй калуу. Анткени биздин көзүбүздүн көрүү мүмкүнчүлүгү бар дейт да. Бир кандайдыр бир майда нерсеге чейин көрөбүз да. Андан ары көрө албайбыз. Бизге Кудай Таала ошондой неме берип койгон, чек берип койгон. Көрбөгөн нерсени биз эмне деп айтабыз? Жок болуп кетти деп, кайыпка чыгып кетти дейбиз. Ал кайыпка чыган жок, жөн эле медерлерин майдалап нурга айланып кетет экен да. Канчалык медер майда болсо, ошол нур чыгаруу немеси радиусу кенен болот дейт. Мисалы үчүн 3-чү медердин майдаланганда нуру мисалы үчүн 1 метр, 2 метр болсо, 4-чү, 5-чи медердик андан кененирээк болот экен. Ошого жараша, майдалыгына жараша булардын түстөрү да өзгөрөт экен. Жана адамда аура деп коебуз го. Кээ бир адамдардын денесинен мындай энергия чыгып турат экен. Сиз экөөбүз деле бар, бирок биздин көзүбүз аны көрө элек азыр. Анткени биз андай немеге касиеттерибиз ачыла элек да, биз мүмкүнчүлүгүбүз андайга жете элек. Бирок акырындык менен адамдар жанагындай майда медерлер иштеп баштаганда көрүп турат дейт, кимден кандай түс чыгып турат. Мисалы сизден кызыл түс чыгып турса аураңыздачы, сиздин значит 3-чү медериңиз иштеп атат да. Меникинен жашыл түс чыгып турса, ал уже кызылга караганда жашыл майдараак болот экен. Ошол майдалыгына жараша дагы түстөрү өзгөрөт экен да, медерлердин, нурлардын түсү өзгөрөт экен. Бирок бизде мисалы үчүн олиялар дейт, олиялар жана сыя түстүү нурларды алып жүрөт дейт. 7 түс бар. 7 түс бар, ооба. Эмне демек анда медерлер 7 эле түр болушу? Жок, ал түс 7ге бөлүнгөн себеби бул жарыктын нуру призмадан өткөндө 7 түскө бөлүнүп атпайбы? Анткени эмне үчүн 7 түскө бөлүнүп кетет призмадан өткөндөн кийин? Анткени алардын жанагы немеси сынуу бурчу ар кандай градуста болуп турат. Кызылдыкы жазыраак болсо, улам нарылаган сайын жана радуганын немеси менен алардын сынуу бурчтары өзгөрүп турат да. Анын дагы өзүнүн немеси бар, порядогу бар да. Кызыл, анан кийин оранжевый, анан кийин сары, анан жашыл деп ушинтип. Анан эң күчтүү неме нур бул сыя деп эсептелинет да. Анткени эң этеңки нур да неме сынуу бурчу майда болгон нур бул сыя бурч да. Бул жөн гана дейт адамзат дүйнөсүнө берилген ошо 7 түс дейт. Эгерде сиз башка дүйнөлөргө барсаңыз, андан башка түстөрдү көрөсүз. Мен айтайын дегеним ушул, канчалык адамдын медерлери майдаланган сайын ошол башка түстөрдү дагы көрүү жөндөмдүүлүгү. Айтайын дедим да, 7 эле түс эмес да. Майдалануу бул чексиздикке өзү алып барат экен. Баягы улуу орустарда мындай бир чем плотнее, тем вибрации больше дейт да. Канчалык майдаланган сайын анын күч кубаты керемети өтө чоң болот деген нерсе бар. Ошолдой эле жана биздин өгүнүндө бир аз кайталап четинен айтып кеттик окшойт. Жанагы адамдар ошол майда медерлерди таап алышпадыбы? Адрона коллайдер. Жана ушул адрона коллайдерде дагы атомдордун майдаланышын бөлүшөт. Бул ошол азыркы заманда бүт илимпоздордун аракеттеринин баары бир гана багытка багытталган. Ал кайсы багыт? Улам майда бөлүкчөлөрдүн касиеттерин окуп үйрөнүү. Канчалык майда бөлүкчөнүн биз касиетин ойлоп
неме таап, ошонун касиетин үйрөнүп, ошону өзүбүздүн ишибизде пайдалансак, биздин мүмкүн илимдеги мүмкүнчүлүгүбүз неметет, өйдөлөйт. Ошону азыр нано технология деп айтып атпайбы? Нано деген сөз бул эң майда деген сөз. Нанометр бул метрдин миллиардтан бир бөлүгү нанометр деп аталат да. Жана өткөн сабактарда айтылгандай сыр найзаларга жана ширетилген нурлардын күчү вот ошол нанометр жыштыктары менен берилип атпайбы бул китептерде. Көрдүңүзбү? Билгери биздин ата бабаларыбыз Манас доорунда, Манас аталарыбыз ошондой илимге чейин жетишкен экен. Нанометрлерди алар мындай эле пайдаланышкан, ошолордун касиеттерин. Алар илимий аппараттардын күчү менен жасаган эмес, андай нерсе барчы. Рух энергиясынын, сезим энергиясынын күчү менен, мындайча айтканда, дуанын күчү менен деп айтсак болот да. Дуанын күчү менен деп айтылат, ошол пирлердин күчү менен дагы. Пирлер жардамга келген. Пирлер жардамга келген дейт. Ошолор менен жардамы менен ошол найзалардын, сыр найзалардын касиеттерин күчөткөн деп айтылат да. Бул ааламдагы ачылыштар. Ошол адроно коллайдерге келели, алар бүгүнкү күндө атланттардын дагы өзлөрүнүн буга чейинки берген маалыматтарында ошолор өзлөрүн өзү кыйратып салышты. Илимий техникалары менен өтө бир чоң жетишкендикте болушуп, алар ал тургай жанагы динозаврларды, кентаврларды, ошолордун баардыгын алар лаборатория түрүндө дагы жасап чыгарышкан деген алардын кылбагандары жок экен атланттардын. Жана адронный коллайдер деп атпайсызбы? Адронный коллайдерде окумуштуулар жана бозон деген майда эң акыркысы ошону бозонду. Булар протондорду бири-бирине ушунчалык ылдамдыкта чуркатып келип турган бири-бирине кагыштырганда протондор бөлүнгөндө ошол жана жаңы майда бөлүкчөлөр пайда болду. Вот ошого бозон деп жана неменин аты менен Хиггстин аты менен бозону Хиггс деп ат коюшпадыбы? Бозон дешип. Бул окумуштуулардын эң акыркы немеси, жетишкендер азыркы замандагычы. Бирок ошол жерде дагы жана ошо бозондор дейт сыртка чыгып, аны жана медерлерди ал кармап калыш керек экен да. Сыртка чыгарбай, жана атомный взрыв болгондо радиация тарап кетип атпайбы? Ошондой эле ар бир майда бөлүкчө жанагындай кыймылдап баштаганда радиационный полени пайда кылат алар. Жана адронный коллайдер ошондой болгон дейт. Окумуштуулар дендароо болушуп, эстерин жоготушуп, анан коркуп, анан токтотуп коюш дейт. Анткени ошол майда бөлүкчөнү сыртка чыгып, ааламга тарап кетпеш үчүн андай бир оболочка түзүп туруп, ошолордун действие зонасын ограничить, анан кийин немелерди опыттарды жүргүзүш керек экен да. Аны сен токтотуп кала турганын билбегенден кийин, анан бир бейбаш нерсени чыгарып жиберсең, ал баарын талкалап жиберет да. Атланттар ошондой болгон. Алар башка жактан башка дүйнөлөрдөн бир майда медерлерди алып келиптир. Анан ошолорду изилдеп атып, бир эле медер сыртка чыгып кеткен да, токтото албай калган. Анан ошол медерлер бүт өсүмдүктөрдүн жер үстүндө болгон өсүмдүктөрдүн баарын немесин касиетин бузуп, анан кийин курай баштаганда өсүмдүктөр. Булардын да бир жаңылыштыктары ошодон болгон экен да. Атланттардын күнөөгө батып калганынан себеби. Өсүмдүктөр дүйнөсүн талкалап алган да булар. Өсүмдүктөрдөн сырткары дагы булар талкалаган ошол табияттын мыйзамын бузуп жиберишкен. Бузуп коюшкан дагы ошонун кесепетинен булар суунун астында калган. Ошондо чоң жер титирөөлөр болуп кетип, анан жер титирөөлөрдөн суулар ошол Атлантты басып калган. Мезгил сабактарында ошо адронный коллайдердеги болгон каталыктарды бир аз учкай берип келет да. Эмне үчүн алардын ишке ашпай токтоп калды дейт да. Анткени биринчиден дейт, алардын жана коллайдерсинин формасы тууранда жасалган дейт. Ал форма жана кадимки кара куюндардын моделинде жасаш керек дейт да. Кара куюндар мындай формасы перевернутый конус деп атат да. Жана вьетнамдыктардын кийип жүргөн немеси бар го, шляпасы. Ошону чаңгасынан таштап койсоңуз, ошол жана немени кара куюндун элесин берет экен да. Анан ошол булардын жаңылыштыгы
Адронов Николай Дедердин немесин формасын туура эмес жасаган дейт да. Ал жанагындай формада кош керек дейт. Конус формасында. Анан экинчиден жана майда бөлүкчөлөрдү, протондордучу бири-бирине кагыштырбай дейт. Тескерисинче айлантыш керек дейт. Жана кара куюндардын айлануусундай кылып ушундай айландырганда анан кийин алар бири-биринен кысылуудан анан ажырайт дейт да майда бөлүкчөлөргө. Кара куюндардын ичинде да меделер аябай майдаланат экен да. Кара куюндардын эң биринчи немеси кызматы меделерди майдалоо экен да. Вот кара куюнга кирип кеткен нерселердин баары ал катуу затпы, жумшак затпы, ал абабы, ал көрүнбөйбү, көрүнбөйбү, бүт баарын сорот экен ал. Жаңыр жолу кара куюн дегенди түшүнүгүн айтсаң, кара куюн деген эмне? Ошо кара куюнду айтып атпаймынбы? Кара куюн бул ааламдарда жайгашкан. Ошону түшүнүктүү болсун үчүн дегенимде элге көрүүчүлөргө чорный дыра. Булар ааламда көп дейт кара куюндар. Кара куюндардын негизги кызматы дейт. Булар убакыттын энергиясын бөлүп чыгарат дейт. Мындайча айтканда Кудайдын заводу экен да. Убакыттын энергиясы болсо, бүт ааламды кармап турган энергия бул убакыттын энергиясы дейт. Убакыт деген өзү кызык нерсе да, туура. Убакытты биз кармай да албайбыз, көрө да албайбыз, илимий приборлорубуз менен да кармай албайбыз. Вот ошол кара куюнга кирген нерселердин баары майдаланып отуруп кыпым медерлерге айланат экен. Анан кийин майдалануунда чеги бар да бир. Анан уже андан ары майдаланбай калганда дейт, коюу бир уютулган ууздай болгон энергияга айланат дейт. Дал ошо кара куюнун түбүнө жеткенде. Вот ошол уютулган энергия дейт, медерлерге ажыроого мүмкүн болбой калган. Вот ошол энергия убакыттын энергиясы дал ошол дейт. Убакыттын энергиясындай күчтүү энергия бул ааламда жок дейт. Ошон үчүн бардык нерсе убакыттын күчү менен кармалып турат. Биз дагы эмне үчүн башка дүйнөлөр менен аралашып, же болбосо байланышка чыгып кете албайбыз? Бизге берген убакыттын стандарты бар. Вот ошол чекте гана биз экөөбүз барбыз, сүйлөйбүз, басып туруп жүрөбүз, башка жака бара албайбыз. Анткени Кудай Таала ошондой чек коюп койгон, ажыратылган энергиялардын немеси менен. Болбосо биз барып жана башка дүйнөлөргө барып аралашып калышыбыз мүмкүн экен да. Алар да бизге дагы келип мүмкүн согуш ачып жиберөбү дегендей да. Бул Кудай Тааланын бузулгус закону дейт ошол. Рахмат. Убакыт. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү сагыбыздын бирден бири ушул медерлер, кемерлер тууралуу болду. Ар бир адам өзүнүн касиетин, өзүнүн жан дүйнөсүндө дээр сезимин ойготуу, дээр сезимибиздин иштетүүсү, мээдеги нейрондордун иштетүүсүнө кемерлер көмөккө келерин түшүндүк. Ар бир адамдын жашоосу, кыйналышы, кысталышы бул дагы бир эртеңки адамдын жашоосундагы өзгөрүүгө алып келе турган кыйынчылыктар экен. Кыйынчылыктар сыңары эле адамдын эң улуу кубанычтары дагы адамдын ошол кемер сыяктуу кызматын аткарат экен. Жашоодогу кемерибиздин баардыгы жакшылыктан болсун, урматтуу телекөрүүчү. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздү дагы аяктайбыз. Бүгүнкү биздин жашообуз эртеңки жомок, ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.